Мен uykuda жүргөндөй болуп атам. Саламатсыңарбы? Биз 800 миллион адам болот деп эч бир ойлогон жок элек. 100 миллиондой болот деп ойлогонбуз. Бирок эртеси күнү 200 миллион деп уктук. Кийин 300, 400. Мен ишене да албадым. 800 миллион адамдар угуп атат деп. Мен чынында эле ошондойбу деп сурап аттым. Сиз ишенимдесизби деди мен. Анан мен таблицаны көргөндө гана мен ишендим. Качан биз сүйлөшкөндө Марк 11 бөлүмдү караганда 24-ырсапты. Көптөгөн биз күбөлүк сөздөрдү укканбыз. Анан күнөөлөрдөн кечирүү алып жана оорулардан айыгуу алышканын уктук күбөлүк сөздөрдү. Качан биз ушул проводдор бириккенде биз электр тогун каалагандай пайдалана алабыз. Телевизор дагы, холодильник да иштейт. Үйгө жарык келет. Ар кандай нерселерди биз пайдалансак болот. Керектүү. Эгерде өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү Исаныкы менен бириктирсеңер, Исанын жүрөгү менен, анда Иса ушул учурдан баштап сиздердин кыйынчылыктарыңардын бардыгын чечет. Шайтан бизди алдап, анан Иса менен биздин ортобузга күнөөнү коюп койгон. Качан биз чечилгенде, ушул күнөө менен суроо, анда бардыгы өзү чечилет. Иса ал биздин жашообузда өзү иштей алат. Менде көп тажрыйба бар бул аркылуу. Мен бүгүн силерге ушу жөнүндө айтып бергим келет. Келгиле ачабыз Еврейлер 10-бөлүм. Еврейлердин 10-бөлүм 1-ден баштап 18-ге чейин окуйбуз. Эгерде тапсаңар, 10-бөлүм, анан 1-ырсаптан баштап окуй баштайбыз. Мыйзам келечектеги жакшылыктардын бейнеси эмес, көлөкөсү гана. Ошондуктан ал жыл сайын Кудайга ошол эле курмандыктарды алып келгендерди эч качан жеткилен кыла албайт. Эгерде ошондой болсо, адамдар Кудайга курмандык алып келүүнү токтотуп коюшмак. Анткени бир жолу курмандык алып келүү менен биротоло тазаланып калышса, анда алар өздөрүнүн күнөөлөрүн сезишмек эмес. Бирок жыл сайын алып келген курмандыктар күнөөнү эске салып турат. Анткени торпоктордун жана кочкорлордун каны күнөөлөрдү жок кыла албайт. Ошондуктан Машаяк бул дүйнөгө келгенде мындай деген эле: сен курмандыктарды тартууларды каалаган жоксуң. Бирок сен мага дене даярдап койдуң. Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктар менен күнөө үчүн чалынуучу курмандыктар сага жакпайт. Ошондо мен мындай дедим: мына түрмөк китепте мен жөнүндө жазылгандай, мен сенин эркиңди аткаруу үчүн бара жатам, Кудайым. Машаяк адегенде курмандыктарды, тартууларды, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды жана күнөө үчүн чалынуучу курмандыктарды сен каалаган жоксуң, аларга ыраазы болгон жоксуң деди. Булар болсо мыйзам боюнча алынып келүүчү курмандыктар эле. Андан кийин мындай деп кошумчалады: мына мен сенин эркиңди аткаруу үчүн бара жатам, Кудайым. Экинчисин күчүнө киргизүү үчүн биринчисин алып таштайт.
Биз Кудайдын ушул эрки боюнча Иса Машаяктын бир ирет курмандык алып келген денеси аркылуу ыйыкталдык. Ар бир ыйык кызмат кылуучу ошол эле курмандыктарды кайра алып келип, күн сайын кызматта турат. Бирок ал курмандыктар күнөөлөрдү жок кыла албайт. Ал эми Машаяк күнөөлөр үчүн бир гана курмандык алып келип, түбөлүккө Кудайдын оң жагына отурду. Ал бардык душмандарынын өзүнүн бут алдына жыгылышын күтүп жатат. Анткени ал ыйыкталып жаткандарды бир ирет курмандык алып келүү аркылуу түбөлүккө жеткилен кылды. Ыйык рух да бизге бул жөнүндө күбөлөндүрөт. Анткени ыйык жазууда мындай деп айтылган: ошол күндөрдөн кийин алар менен түзө турган келишимим бул, дейт Теңир. Мыйзамдарымды алардын жүрөктөрүнө салам, акылдарына жазам. Ошондон кийин алардын күнөөлөрү менен мыйзамсыздыктарын эстебейм. Ал эми күнөөлөр кечирилгенден кийин күнөө үчүн курмандык алып келүүнүн кереги жок. 1-18 чейин окудук. Ульсанда кызмат бүткүн, 1 саат 10дордо чыктым. Эгерде Ульсандан Сеулга чейин барсак, ал бир 4 сааттай жол да. Ошон үчүн эгерде мен Сеулга келсем, түнкү саат 2 болот. Ошон үчүн ал мындай туура эмес көрүп, анан мен жакын ошол жерде калууну туура таптым. Анан мен Гуми жыйынында калганды туура көрүп, ошол жака кеттим. Ал жерде мен ошо жерде. Бирок негизи мен Чонжуда калайын деп ойлогом. Бирок мен ал жерден өтүп кетиптирмин. Анткени себеби мен ошол машинанын ичинде баарлашуу болгон. Кийинки жыйын Гумиде болчу. Мен пасторго звонить эттим. Пастор, саламатсызбы, мен бүгүн силердин жыйыныңарда кала аламбы? Эгерде ал жолдон алыс болсо, мындай ыңгайсыз болмок. Ошо жолдун жанында болгондуктан мен ошол жерде калууну туура таптым. Мен абдан жакшы уктадым. Жакшы уктадым. Анан эртең мененки саат 4-тө туруп, анан акырын басып барып, анан деген кетип калууну туура таптым. Баардык уктап атышкан ошол мезгилде. Мен кийиндим. Анан качан мен эшикти ачайын дегенде, мен таң калдым. Ал жерде бирөө турган экен. Ал пастор экен. Ошол Гуминин жыйынынын. Ал мени качып кетет экен деп, ал мени сырттан күтүп турган. Ал өтө көп убакыт күткөндөй көрүнөт. Мен кармалдым да. Анан мага пастор суранды: сиз эртең мененки ушул биздин чогулушта сиз сөз насаат айтып бериңиз деди. Баягы сөз бүткөндөн кийин ушунчалык мындай жакшы убакыт болчу Кудайдан болгон. Качан мен насаат сөз айтып атканда, аркы жакта жаш кыз жылбай отурганын көрдүм мен. Себеби ал арабада болгондуктан, анан мен анын жанына бардым. Мен аны менен баарлаштым. Анан тамашалап мен сурадым андан. Бардыгы басып жүрсө, сен эмне отуруп алгансың деп. Анан алдында олуттуу кабыл алды менин сөзүмдү айткан. Анын аты Чуесон экен. Ал 19 жашта экен. Анан билесиңер балам эмне деп айтты?
Ал мектептен келгенден кийин анын таманында сезимдер жоголуп калганын айтты. Апасы айтыптыр, болот, эч нерсе эмес, андайлар боло берет деп. Бирок ошо буттун таманынан ошо сезимдин жоктугу ал деген ошо тизеден өткөнүн көрүп, анан ал сандан өткөнүн айтат. Анан эң кайгыруусу бул заңдап анан бешиктеп бара албагандыгы болгон. Качан ал изилдөөгө барганда ага айткан, анын омурткасындагы жүлүнүнүн сезгенүүсүн табышкан изилдөөдө. Ал заңдаганы барганга ал бир жумада 3 жолу дары берип, анан сыгып ушундай жардам берчү экен. Бешептеш үчүн ал деген атайын бир эме бар экен, ушундай тартып сордуртуп ала турган. Анан доктор айткан, сен дайыма ушинтип турбастан, анан сен кийин өлүмгө дуушар болосуң деп. Анан мен дагы ошол жерден жөн эле өтүп кетейин деп ойлодум. Бирок мен ушундай анын көздөрү, ушундай жүзү, ушундай татынакай кыз экен. Анан мен аны ушундай гүлдөй турган убагында, анан ушундай жаш убагында өлүп калуу мен үчүн мындай оор болду. 19 жашымда мен күнөөлөрдөн куткарылуу алгам. Мен кичинекей чагымдан жыйынга барсам дагы, мен дайыма күнөөкөр бойдон кала берчүмүн. Анткени себеби мен күндө күнөө кетирчүмүн. Мен өтө көп урдагам. Анан мен деген ошол коомдун таласынан урдачымын. Анан мен кечки алма урдачымын, хурма урдачымын. Анан ошундай ачка адамдардын баардыгы ачка болгон учур болчу. Ошон үчүн мен жүрөгүмдө дайыма олку-солку болуп турчумун. Бирок мындай ырсаптар бол, биз каардан дагы аппак болуп тазардык күнөөбүздөн деген ырсаптар бар эле да. Бирок мен оозум менен ырдаганы менен, бирок жүрөгүмдө мен дайыма өзүмдү күнөөкөр деп эсептечүмүн. Мен ушунун баардыгы менен бөлүшкөнгө убактым жетпейт. Мен эмненин баардыгын башыман өткөзгөн. Мен күнөөнүн айынан менде дайыма олку-солку болуп турчумун. Мен акырындан баштап мен ыйык китепти изилдеп окуп баштадым. Мен эртең менен барып, жыйында Кудайдын алдына келип, ар бир күнөөмдү алып чыкчумун. Менин күнөөдөн арылбастан, менин күнөөм күндөн күнгө көбөйгөнүн көрүптүм. Анан мен да Кудайдын алдында бир күнү сыйынып отургам. Анан менде мындай көтөрүлүп баштады, мен күнөөдөн тазаланганым жөнүндө. Мен ыйык китепти ушунчалык кылдаттык менен окуп баштадым. Мен ар бирин кылдаттык менен изилдеп окуп баштадым. Анан мен эмне бир укмуштуу далилдөөнү көрдүм. Ыйык китепте силер билесиңерби, мен эмнени талдап чыктым? Мен урдагам, мен алдагам, мен күнөөкөрмүн. Менде өтө көп күнөөлөр бар болчу. Мен эгерде көбүрөөк жыйынга барсам, мен күнөөлөрдөн арылам деп ойлогом. Бирок
күндөн күнгө көбөйгөнүн көрүп, мен өлгөндөн кийин мен тозокко барарыма. Анткени себеби менде өтө көп күнөө бар болчу. Бирок билесиңерби, бир далилдөө. Потому что у меня было много грехов. Но знаете, интересный факт. Ый китепти окуп атып, мен акталганым жөнүндө жазылыптыр. Мен адилетмин. Я обнаружила, Мен что адилетмин. что я оправдан. Мен ый китепти окуп Я праведный? баштадым. Праведный? Я Иса начала читать Библию дальше. 38 жыл уурган адам менен жолукканда, ал адам басалчы эмес. Иисус встретился с Ал 37 жаткан. больным. Ал эч качан аракет кылган эмес басканга. Он лежал. Бирок Иса ошол адамга айткан: "Ордуңдан тур, төшөгүңдү ал бас" деген. Но этому человеку Иисус сказал: встань, возьми постель твою и ходи. Анын жүрөгү мен күнөөкөрмүн, мен оорукчанмын дегенге толгон. Сердце этого человека было наполнено: я грешник, я Бирок больной, Иса я не могу ал адамды ходить. карап, "Төшөгүңдү ал жана бас" деген. Анан Но Иисус ушундай вокруг бир этого человека улку сказал: сулку жүрөгүндө встань, пайда возьми болгон. постель твою и Бул ходи. ким? Бул ким? Когда у него Ордуңдан возникли туруп, колебания в сердце, төшөгүңдү ал бас деген. Мен баса албайм да, менин буттарым соолуп калган. кто он, что говорит мне встать и ходить? Мен аракет кылгам турганга, бирок меники Мои болгон ноги эмес. иссохли. Ал айтып атат: Я "Бас" деп. старался встать Мүмкүн и эмес. ходить. У меня не получилось. Он говорит ходить. Бул Исадыр. Айтып атышат, Иса көптөгөн адамдарды айыктырган деп ооруларынан. Эгерде ал Иса болсо, Говорят, что Иисус анан ал мени ордуңдан тур, төшөгүңдү ал бас десе, Если мен он, баса албасам дагы, мен говорит, анын сөзү боюнча аракет кылып я не басайынчы. могу ходить. 38 жыл ооруган оору, ал колу менен таянып туруп, анан турганга аракет кылган. Ал турган, анан ал баскан. Он Ошондо удивился сам, но он смог встать. мен баса албаймын. Бирок Иса ордуңдан тур, Хотя я не могу ходить. төшөгүңдү ал жана бас дегенде экинчи ой. Биринчи ой мен баса албайм. Экинчи бул Иса бас деген. Анда меники туурабы же Исаныкы туурабы? А вторая то, что Иисус говорит иди. Мен өзүмдүн оюмду таштап, Исанын сөзүн кабыл алуу туура. Тогда мне можно выбросить свои мысли и принять Силер слово дагы Иисуса. жооп бере аласыңарбы? Вы можете ответить Мындай мисал бар да, күнөө. Мен күнөөкөрмүн. А Иса айтып атат, сен адилетсиң деп. проблема греха. Я грешник, Менин ойлорум туурабы же Исаныкы туурабы? ты праведный. Тогда мои Мен күнөөкөрмүн. мысли же мысли Иисуса. Мен урдагам таттуу картошканы. Ооба, мен билгем, урдаган жаман экенин. Мен өтө көп калп сүйлөчүмүн. Сладкую картошку. Я думала, Мен что өтө нельзя көп воровать. күнөө кетиргем. Я много обманывала. Бирок мен бир нерсени түшүндүм. 38 жыл урган адам бул менин окуям. Мен баса албаймын. Но я поняла, что история Бирок Иса айтып атат, больного моя история. бас деп атат. Меники туурабы же Исанын сөзүнүкү туурабы? Но Иисус говорит, Мен иди. өзүмдүн оюмдун аркасынан кетишим керекпи же Исанын сөзүнүн аркасынан кетишим керекпи? Иисуса. Бирок жаан жок болчу, бирок Иса айткан жаан болот деген. Мен эмненин аркасынан кетишим керек? Но Иисус сказал, пойдет дождь. Кого Мен күнөөкөрмүн. За кем мне Мен нужно калпайтам, идти за Словом Бога? мен урдадым, Тогда мен өтө көп күнөөлөрдү кетирем. я Мен обманываю, күнөөкөрмүн. я ворую, Мен мыйзамды бузуп, мен я аны очень много грешу. Да, я грешник. буздум.
Бирок Иса сен И нарушил адилетсиң деп закон и атса, приступил. эгерде ал мени ыйыксың деп атса, анда Я эмненики insistiu туура? говорит, я праведный. Менин оюм туурабы же Исанын Что говорит, сөзүнүкү я туурабы, свят. Исанын сөзү? Тогда что право? Мои мысли или Иисус? Мен ыйык китепти окугам. Мен Я ыйык читал китепти Библию. окуп атып, абдан таң калдым. Простите, пожалуйста. Ыйык китеп өзү момундай семиз китеп. Потому что я Библию был очень Ал толстый. өтө көп баракчалары бар. Бир дагы сүрөт жок аякта. Библия, она очень толстая книга. Бардыгы бир Очень дагы толстая жери книга. мындай бош эмес. Там нет ни одной Качан мен пустынки. бардыгын окуп чыкканга аракет Все кылганда, только в тексте. Нету ни одного мен пустого места. окуш үчүн, бир барак үчүн 2 мүнөт Хотел всё керек. прочитать. 1800 Нужно барак время на одну страницу. Корей китебиндеги ыйык китепте. У нас немножко больше, чем 1800 страниц в корейской Библии. 3600 барак, Тогда это получается 3600 страниц. мен ал үчүн 3600 мүнөт керек. Ал 60 саат менен алганда. 3600 Эгерде минут на одну силер Библию. 10 саат окусаңар, анда силер 6 күндүн ичинде окуп чыга аласыңар. Если вы читаете 10 часов, тогда вы можете 6 часов прочитать Анан всю Библию. За 6 эч дней. нерсе кылбастан мен 6 күн китептин башынан аягына чейин И окуп бывало такое бүткөн время, когда күндөр я ничего болгон. не делал, и 6 дней я только читал Библию, тогда я смог прочитать от начала до конца. Анан мен өзүмдүн эмемди өзгөртүп баштадым. Мен үйлөнгөнгө чейин Поэтому я начала мен изменять свой эч режим качан прочтения 2 Библии. мүнөттөн ашык тамак ичкен эмесмин. До того, Мен как я абдан женился, бат ичем тамакты. я никогда не ел больше 2 минут. Качан мен Я начала очень быстро. баягы заңдаган эжеге мен киргенде деле мен албай окуй берчүмүн. И когда я находился в уборной, я Анан тоже мен читал Библию. каякта болбойм, сөздү алып жаттап, анан Когда 5 я шёпотом, мүнөттө я гана также мүнөт смотрел, запоминал жуунчумун. слово, выучивал слово на память. Я никогда не мылся в Мен душе больше, чем 5 минут. көбүрөөктөн талдап баштадым. Мен ошончолук азыраак уктап баштадым. И я больше и Ан больше жол изучал окудум мен. Библию, погружался в неё, поэтому я 20 жол меньше стал окудум спать. китепти. 30 жол окудум. Поэтому я 40 прочитал 10 жол раз окудум. Библию. 50 жол окудум. 60 жол окудум. 70 жол окудум. 40 раз. 50 раз. Мен билбейм канча жол окуганымды. 70 раз. Я не знаю, сколько точно раз я прочитал. Мен 100 жол окуган жокмун, бирок 80 жолу мен окудум. Окуп чыктым. Я, наверное, не прочитал 100 Мен раз, но өзүмдүн где-то 80. жүрөгүмдү ыйык китепке салып окуп баштадым. Менде бир ушунчалык бир укмуштуу кереметтер болуп атканын көрүп баштадым. Тогда я увидел, что во мне происходит удивительные деяния. Ушул кыз ушундай гүлдөй турган убагында ага 19 эле жашта эле ал кыз. В этом Бирок ал цветущем өлүп атат. возрасте девушка по имени Чэ Суён находилась, ей было всего 19 лет. Анан доктор айткан, сен жатасың, анан акырындык менен сен өлөсүң деп айткан доктор. И врач сказал, что ты будешь Эмне умирать после ушунчалык медицина, ушунчалык эмне өнүгө өскөн жокпу? Мүмкүн эмеспи бул оорууну айыктырганга? Жок, мүмкүн эмес Они экен. могут воспаление спинного мозга вылечить? Анан мен столду жылтырып, анан так маңдайына отурттум ал кыздын. Анан мен Сүйөн, сен мени уккунуң дедим. Сдвинул стул и сел напротив этой девушки. Сен билесиңби? И сказал, Электр «Сүйөн, тогу послушай меня». ал ушул проводдордон өтөт. Да, знаешь, Эгерде электричество ошол проводдорду бириктиргенде канда, анда бардык үйдөгү болгон нерсенин бардыгы если иштеп мы баштайт. соединяем только провода, тогда электричество попадает в Эгерде нашу и ал ошо заполнит провод все жок болсо, анда электр тогу бара албайт. А суу болсо, Если ал нет электропровода, трубалардан тогда өтөт. электричество не может попасть. Ал жөн эле ага албайт. А вода, она течет по трубам. Сен билесиңби, Иса кантип сенин жүрөгүңө Она не кирет? может просто течь.
көптөгөн адамдар Кудай кир менин жүрөгүмө деп сыйынышат. Ал бардыгына кире албайт жүрөгүнө. Господи, войди в мое сердце, Иисус, войди Иса киргиси келет силердин жүрөгүңөргө. но он не может Бирок ал кире албайт. войти в сердце. Эмне кылыш керек аны Может үчүн? войти в ваше сердце, но он не может этого сделать. Что нужно делать? Кудай теңир ал биздин жүрөгүбүзгө кириш үчүн аны менен биригиш керек. Ошондо теңир биздин жүрөгүбүзгө кирип, Тогда, когда мы соединяемся с Ним, Сүйөн, сен мени абдан кылдаттык менен окунуң. Азыр сен омурткаңдын жүлүнүнүн ичиндеги нерсе ошонун айынан сен сезгенгендиктен ооруп. Эгерде сен Иса менен бир жүрөк болсоң, эгерде биз экөөбүз бириксек, бизде ортобузда агым болот. Сен мага кирип, мен сага кире алам. мы с тобой объединимся, тогда у нас с тобой будет течение, да? Эгерде сен Иса менен Ты бириксең, можешь войти в меня, и я могу в твое сердце также войти. анда мен Если Исанын жүрөгүн кабыл алам. Эгерде Иса сенин ичиңде болсо, принимать билесиңби эмне болот? Иисуса, если Иисус будет в тебе находиться, Анда ушул жанагы омурткаңдагы ошо жүлүндүн сезгенүүсү ал эч нерсеге турбай калат. тогда это воспаление спинного мозга становится не твоя проблема, а уже Иисуса проблема. Тогда это вообще невозможно, ничего страшного. Мен көп убакыттан бери келген ошо жыйындагы бир туугандарга Иса жөнүндө айтчумун. Анан ар бир туугандын жүрөктөрү ар башка. Жанам о Иисусе. Но у всех Эгерде биз разное Иса менен бириксек, это не очень сложно. анан Исанын жүрөгү менен бирдей болгондо, эгерде силер жүрөгүңөрдү жаап алып, Иса кел менин жүрөгүмө десеңер, Но если вы канчалык силердин жүрөгүңөрдөн Исаны издесек дагы биз таба албайбыз. Качан 38 жыл ооруган адамга Иисуса, ордуңдан тур, төшөгүңдү ал жана бас дегенде, когда Иисус сказал, мен бул сөздү кабыл алып, мен аракет кылышым керек басканды дегенде, анын жүрөгүндө Исанын каалоосу анын басканга. тогда можно идти в его Бизге сердце. кереги жок. Иса кел менин жүрөгүмө, мен ишенем. Качан күйөөсү менен аял урушканда, Господи, приди, я верю, ты приди в мое сердце. кел урушпайбыз дегенден чечилбейт. Ругались, Баарлашуу керек. Агым керек ортодогу. давай мы не будем больше ссориться. Качан мен туура эмес нерсени кылганда менин аялым түшүнөт. Течение друг друга. Качан аялым туура эмес кылганда мен кабыл алып, Я что-то сделала неправильно. качан биз бириккенде жүрөктөр менен Когда же анан я агым принимаю, пайда болот. принимаю, Башка болбойт, башка жол жок. тогда у нас существует течение, но по-другому не получается. Анан бир аял турмушка чыгып, ал япон жигитине турмушка чыккан. Женщина, которую я знаю в Корее, она плохо вышла замуж. Анан 6 ай ошол күйөөсү менен жашап атып, ал абдан өзүн бактылуу сезген. В замужней жизни. Ал ошо японец жолдошу Ей было очень, ал очень счастливо. бардык нерсени ага алып келип, ал кам көргөн. Корейдин жигиттери мындай япондун жигиттериндей болбойт экен. Мен абдан өзүмдүн күйөөмдү жакшы көрөм. Ал эң жакшы кишилердин бири деп. Я так люблю своего Анан мужа, ал очень өзүн он со мной. канша сезип 6 ай бою. И она была 6 айдан кийин ал эмнени сезип баштаган күйөөсүнөн. Но знаете, через 6 месяцев, что она почувствовала в своем муже? Ал кыз ал физикалык эле түрлөрдү анын чындыгы жүрөгү эмес экенин сезип баштаган. Ал бардык нерсени кылып атты. Но это не Белек алып келип атты. Анан бирок ошол жигиттин жүрөгүн түшүнө албай койду. Ал абдан кам көргөн ал. Но она не могла понять,
Ал сердце абдан это жакшы мужчине белектерди кылган, бирок анын очень жүрөгүн хорошо сезе алган заботиться о эмес да. ней, очень хорошо устраивать для нее. Ошон үчүн Но 6 это не айдан его кийин сердце. анын жүрөгүн билгиси келген. Айтсаңа, сенин жүрөгүңдө эмне бар? Через 6 месяцев захотела узнать сердце мужа. Эмне бар сенин жүрөгүңдө? Дорогой, расскажи мне, Айтчы что в мага. твоем сердце находится. Сен айтып атасың, бирок чыныгында сенин Что в твоем сердце? жүрөгүңдөгү эмне бар? Анан Ты мне ушунчалык говоришь, но ал это не ушуну то, что жарылайын деп искренне калган. находится. Это не твое искреннее Ал сердце. бардык сон нерселерди кылган, И бирок это анын развивает. чыныгы жүрөк эмес болчу. Бири-бирибиздин жүрөгүбүздү билишибиз керек. Айтсаң, ичиңде эмне бар? Искренним сердцем. Айтчы, мен суранам сенден. Жүрөгүңдө эмне бар? Тебя Ал находится. ушунчалык мындай жарылайын деп калган. Ал айтат, Пожалуйста, эмнени скажи, айта что в алам твоем мен сага? сердце? Менин жүрөгүмдө эмне бар Я экенин эмнени айта алам мен сага? Ал 6 ай мен бактылуу өзүмдү сезгем. сказать о моем сердце. Бирок 6 месяцев я анын была такая жүрөгүн счастливая. сезе алган эмес. Ал абдан жакшы кам көргөн. Но она, Бирок смотри, анын говорит, ичиндеги болгон нерсесин его айтат. отношения. Эмне бар мунун Очень ичинде? хорошо заботился. И ничего не говорил, что у него внутри. Эмне бул шайтанбы? Же бул эмне бул шпионбу? Эмне бар ичиңде, жүрөгүңдө? Может быть, он там дьявол, Ал или же он иштебейт шпион. бул нерсе. Ну, расскажи мне, дорогой, что у тебя в душе? Он не слушает. Не работает это. Качан биз жүрөктөр бириккенде, Получилось? биз аялым менен урушуп кеттик деп коелу. Кайтаруучуда, пасторда эркиндик бар. Бирок аялы менен мамилесинде эмес. Пастор, он имеет свободу. Но он не имеет свободы в ссоре с Биз 12:30 баштайбыз женой. Пастор говорит, урушубузду. не ссориться с женой. Ай, акырын сүйлө. Ой, акырын сүйлө. Начинаем с 12:33. Ой, сен да акырын сүйлө. Анан көтөрүлөт. Анан ачууланып баштайбыз бири-бирибизге. Анан таарынып баштайбыз бири-бирибизге. Потом еще больше наш тон поднимается. Потом мы начинаем злиться. Анан менин аялым мага айтып баштайт. Ошондой болду беле. Мен билген жокмун аны. Моя жена, Анан биз бири-бирибиз менен жүрөгүбүздөгү болгон нерсе менен бөлүшүп баштайбыз. я не знала об этом. Мен айтканды жакшы укпайт, ал ичиндеги болгондун баардыгын айтып чыкты. Слышно, что я и говорю, потому что она уже все высказала. Эгерде ыйласа, анда чымындар көп, чиркейлер көп пайда болот. Эгерде бизде агым болсо, ал тынчтыкка алып келет. Но когда Агым болуш үчүн аялы күйөөсүн жакшылап угуш керек. для того, чтобы было течение, тогда жена должна хорошо слушать слова. Мен көбүнчө эркектерге көңүл бурам. Себеби эркек бул деген маанилүү мен үчүн. Сконцентрируюсь на мужчине больше. Я считаю, что мужчина важнее. Көп өлкөлөрдө эркектердин үстүнөн аялдар бийлик жүргүзөт. Жалко, некоторые страны, там, где Ана мен женщина мындай есть больше позиций. алыстап атам. Ушу жүрөктө агым болуп туруш керек. Качан биз Иса менен жолукканда, Хочу сказать то, что 38 жыл урган адамдай болуп, ал баса албай жаткан. мы сталкиваемся с Бирок Иса айтат, ордуңдан тур, төшөгүңдү ал бас деп. Ал баса албайт. Ал билет, ал баса албаарын. Но Иисус говорит, Мүмкүн эмес. приходи. Анын ою туурабы же Исанын сөзү туурабы? Это вообще невозможно. Эгерде Иса менен бир жүрөк болсу келсе, бизге мүмкүн эмес. Поэтому, если он хочет соединиться Меники с тем, туура эмес. Кудайдын сөзү туура. хотя мне кажется, невозможно, Анан качан ал басканда, но я не прав слово анын Иисуса. басышы Поэтому, когда ал он идет, өзүнүн каалоосунан баскан жок. то, что он идет, Исанын жүрөгү менен. он не идет от своего желания. Ал сөз менен айтканда ал угуп туруп, анан басып баштаган. Когда он Ал анын жүрөгү эмес, ал Исанын жүрөгү. словом, тогда это он Анын услышал и смог качан понять. Исанын жүрөгү мага киргенде, ал менде болгондо,
маанисиз мен баса албагандыгым. когда оно находится во мне, Анын жүрөгү мени көтөрүлгөнгө тогда о не мен важно, что я не жардам мог берет, ходить до сих пор. күч берип турат. Именно его сердце заставляет меня подняться и идти. Маанисиз, о Кудай кечир, мен күнөөгөлөрүмүн. Качан Исанын жүрөгү менин ичиме киргенде, Грешник, Господи. мен басышым керек үчүн эмне кылыш керек? Эгерде 38 жыл урган адам Нужно сделать. качан Исанын сөзү менин жүрөгүмө киргенде, Идти, когда услышу слово. Когда слово Иисуса попадает в мое мен сердце, баса албайм деген жүрөктү мне нужно просто разбить это ташташ сердце, керек. которое говорит, что я не Исанын могу жүрөгү ходить. менде орнош керек. Качан ошондой орногондо, И тогда сердце биз должно Иса стать менен моим бир жүрөк болуп сердцем. калабыз. Когда так становится, Ошондо менде мен басам деген сердцем, күч пайда болот. тогда у меня появляется желание, я хочу идти. Качан Исаны жүрөгүнө кабыл алганда ал басканга күч пайда Он болгон. принял в свое сердце Иисуса, Мен и китепте окуп да, атканда, он смог пойти. Я читал Библию. мен башка бир кандайдыр бир оорулар келгенде, мен ушу сөз Но я, аркылуу когда встречался с разными болезнями, я потом мог через это бардыгын слово жеңгем. преодолевать все эти Анан мен ошо болезни. студенткага дагы айттым. Анан айттым, мен убакыт И этой студентке я керек также сага. сказал об этом. Мен Сеулга кетишим керек. Кажется, немножко время Бирок мен понадобится. андан четтеп өтүп кете алган жокмун. Сион, мен Поскорее уккудум. мне нужно подниматься в Сеул. Сенин оюң менен Кудайдын ою айырмаланып турат. Слушай меня с Кудай умом. айткан силердин ойлоруңар менин ойлорум эмес. Силердин жолдоруңар менин жолдорум эмес. Бог сказал, мои пути Жер ваши асмандай пути, бийик болгондой, и менин пути ойлорум мои да бийик. ваши пути. Бул И как небо далил. выше земли, так Менин мои мысли ойлорум выше Кудайдын ваших ойлорунан мыслей. айырмаланып турганы бул далил. Это факт, то, что Бога Эмне үчүн мысли биздин выше жашообуз наших. Кудайдын жашоосунан айырмаланып турат? Себеби жүрөк эки башка. Наша жизнь отличается от жизни Бога. Эгерде силер Потому что жүрөгүңөрдү отличается бириктирсеңер Кудай менен, анда силер окшош Если вы жүрөк объединяете Кудай сердце с Теңир менен Господом, ээ болосуңар. вы Качан имеете похожее сердце на сердце Господа. Петр болсо өтүп баратканда, ал адамга жолуккан, баса албаган. Он встретил сидячего больного. Петр болсо, ал Иса айкаш жыгачка аса электе, ал ошо ооруга От Иисуса до Исадан того, баш как тарткан его ал распяли. Петр. Иса 3-чү күнү тирилген. Иисуса взяли и потом его повесили на крест. Иса ал окуучулары бар жерге кирген. Воскрес. Иисус зашел в комнату, где были его ученики. Ал эгерде мурда болсо, ал деген Но, наверное, вы... анда мындай, Тогда он бы зашел и подбежал к Иисусу первый. ал 3 жолу баш тарткан Исадан. Имел смелости после этого перед Ал Иисусом. уялып турган. Ал күнөө болуп турган. Потому что трижды Исанын алдына мындай эркин келгенге мындай мүмкүнчүлүк болбой турган да. он не мог Эгерде ал встретить Иисуса. сатпаса, ай барыңар тургула, мен биринчи ага барышым керек деп Исага чуркамак. Если Ал бы это бара не алган случилось, эмес. тогда бы он смог подойти и сказать: ой, Иисус, отойди от Иса меня. кеткенден кийин Но в этот раз он не смог подойти к Иисусу. ал өзүн өзү жеп баштаган Петр. Иисус ушел. Каяктан мен Исанын окуучусу болом? Мен андан 3 жолу баш тарттым. Мен 3 жыл анын аркасынан кетип, аны уккам мен. Я трижды отрекся от Иисуса. Мен 3 жолу баш тарттым. Так ходил за Мен ним 3 года и татыксызмын. слушал его. Мен кантип анын Какой человек окуучусумун деп. трижды? Я Мен вообще недостойный. жөн эле балык улоочумун. Я не Петр ушинтип такой, айткан я өз жөнүндө. не подхожу. Я просто рыбак. Вот так говорил Петр. Мен өз ишимди кылышым керек. Мен балык улоошум керек. Балык Он сказал, что я должен заниматься своим делом. Я кармашым керек. рыбак. Я пойду и буду ловить рыбу.
Да, он Ал Исанын иштерин придумал кыла албай калган. воскресение Иисуса. Мен 3 жолу Исадан баш тарттым. Ана мен кантип анын окуучусумун деп айта алам. Мен түшүнгөн эмесмин мен Я кандай адам крестился экенимди. трижды. Как я могу говорить, что я Эгерде ученик мен Иисуса? башында эле Я барбасам, не понимал, какой я человек. аны абдан кыйнаган анын Если бы я жүрөгүндө. сначала не пошел за Иисусом, тогда Мен бы я не окуучусу отрекся от него эмесмин. трижды. Это очень Анан мучило ал его барып в душе. Галилей көлүндө ал балык кармаганы кеткен. Бирок эч нерсе кармай алган эмес. Таң эртеден Иса келген ага. У Петра Эмне бир нерсе кармадыңарбы? Жок, эч нерсе кармаган жок. Оң жака торуңду ыргыттым. Анан өтө көп балык кармашкан алар. нет ничего. Качан алар кургак жерге чыкканда Иса от жагып туруп, Много очень наловили рыбы. ал суу нан даярдаган. И когда они вышли на сушу, Анан Иисус уже разложил костер. Пётр чогуу тамактанышкан. Он приготовил и воду, Анан качан алар тамактангандан кийин Иса сураган: вместе позавтракали. Симон Пётр, сен мени сүйөсүңбү? Буларга караганда деген. Симон Ионин. Пётрдун ичинде, жүрөгүндө бар болгон Исага болгон сүйүү. Ал Исаны сүйгөн. Внутри Петра, Кандай карабаса дагы ал Исаны сүйгөн. да, он Эмне любил үчүн мен баш тарттым анда? Да, как бы ни смотреть, он любил Иисуса. Анткени ал алдап койгон, өлүмдөн корккон. И отрекся от Бирок жүрөгүндө ал баш тарткан эмес. А он просто обманул, потому что он боялся смерти. Но он не отрекся в своем сердце от Иисуса. Исадан сыртта болгондуктан ал өзүнүн ою менен болгон. Поэтому, так как он был вне Иисуса, тогда он был наполнен своими Бирок мыслями. жолукканда Иса анын жүрөгүнүн түпкүрүндөгү сүйүүнү көтөрүп баштаган. Но Буларга после караганда Иисус мени знает сүйөсүңбү? эту любовь, которая была глубоко в сердце Петра. Ал көргөн ал сүйүүнү. Ооба, мен Если ты сүйгөм видишь Исаны. они, Сен билесиң мен сени сүйөрүмдү. а он увидел, да, я люблю Иисуса. Ал ушуга чейин ал өзүн өзү күнөөлөп келген. Исадан баш тарткан үчүн. Бирок эң таң калыштуусу, Да, за то, что он отрекся. бизде дагы биздин жүрөгүбүздө Исага болгон сүйүү бар. Биз үчүн айкаш чыгачтөлгөн. Жана биздин денедеги дагы каалоо бар. Любовь к Иисусу, который Жалган нерсе бар. Ар кандай ойлор бар. также у нас есть желание плоти. Эмне бизде Исага болгон сүйүү У жокпу? нас есть Бар бизде. ложь, у нас разные есть мысли. Качан ал ошол сүйүүгө көргөндө, И тогда, когда он ооба, мен андан баш тарткам, ал Исанын сүйүүсү анын бардыгын четке кыккан. получается, он увидел, что я отрекся, и у меня не получится, поэтому это отодвинуло любовь Иисуса. Он Сүйөсүңбү мени деген. Он не говорил, ты меня предал. Исага болгон сүйүү бар менде. Менин козуларымды бак. Когда он увидел, Мен? есть любовь к Иисусу. Мен сенин козуларың. Да, паси агнцев моих. Я? Мен? Я пасти овец своих? Я? Любишь ли ты больше, чем Мени сүйөсүңбү буларга караганда? Мени деген Иса. Ооба, сүйөм мен сени Иса. Анда менин козуларымды бак. Качан мен абдан жаман адаммын, мен Исаны сатып жибердим. Иса анын Пётрдун ичиндеги тереңде жаткан сүйүүнү көтөрүп, анан сүйүү өсүп, анан Пётрдун ушунун ичиндеги ал. Мен Исанын козуларын багалам. Мен 3 жолу баш тартканымчы? Бул деген жалган нерсе болгон. Сен жөн эле алдагансың. Мен сенин жалган айткан нерсеңди да тазаладым айкаш жыгачта. Эмне үчүн мен ушинтип андан баш тарткым келген? Ошол жерде.
посмотрел с этой стороны, тогда Ал увидишь, мындай что жагынан караганда мүмкүн эмес. Но Иисус до сих пор Бирок вкладывал Иса любовь к нему анын в сердце жүрөгүнө их учеников. сүйүү салган. Поэтому эту любовь Ал нельзя было вытереть анын из его жүрөгүнөн ал сердца. сүйүүнү алып салганга эч мүмкүн эмес болчу. Силерде дагы, Пётр дагыдай. Точно так же. Ооба, Конечно, есть то, что вы силер преступили закон мыйзамды и бузган сделали нерсе грех. бар. Правильно? Туура да, Правильно? Эмне, кимиңер күнөө кетирген жоксуңар? Сен күнөө кетирген жоксуңбу? А кто? Ким күнөө кетирген жокмун дегендерди көтөргүлөчү колуңарды. Бирөө да жок. Кто не согрешил? Биз Исанын окуучубуз деп айта албайбыз. Бирок качан Иса Пётрга келгенде, Да я же мен буду сен за үчүн тебя. айкаш-жыгачты өлдүм. Мен сенин бардык күнөөлөрүңдү жуудум. Сен ыйыксың, сен адилетсиң, сенде эч кандай күнөө жок. Ты уже получил? Сен куткарылуу алдың күнөөдөн. Анда Пётр болсо, Он стал ал будущим Исаны Иисусом. сүйгөн окуучусу болуп тура алды. Он хотел Ал быть Исаны Иисусом, таштап как туруп ал исполнитель балык его кармаганы мечталось на море, как кеткен, ал Галилей көлүнө кеткен. До этого Ал он только ага чувствовал, что чейин ничего не видно было ал света на сатканы кресте. жөнүндө эле гана ойлогон. Поэтому я не мог говорить, что я не грешник. Мен Я күнөө согрешил, кетирдим, я мен обманул, калпайттым, я много мен өтө көп украл, нерсени я урдадым, многое мен совершил өтө көп грешных. күнөө кетирдим, мен күнөөкөрмүн. Иисус Бирок пришел Иса келип, и Пётрга сказал, айткан: я же мен буду айкаш-жыгачта кадалдым. Сен кармасаң, карасаң мен мыктын тактарын, карасаң найза менен сайылган жерде, кабыргамдагы, ты уже получил сен оплату за кум грех. төлөө куткарылуу алгансың. Эгерде мен айкаш-жыгачта сенин күнөөлөрүң үчүн өлсөм, анда эмнеге мага өлүш керек болчу? Вот, если Эгерде бы я менин уколол найза менен ребро менин твоего кабыргаларыма правого сайса, глаза, эгерде сенин күнөөң ошол бойдон калса, что я анда эмне сумасшедший, мен что ли, келе умирать соомунбу? бесполезно на кресте? Айкаш-жыгачка өлүп, Причина, менин которой я умер на өлгөнүмдүн кресте, себеби через распятие айкаш-жыгачта Христа, керүү аркылуу, кадалуу аркылуу через то, что меня мени били, уруп, мен страдал я, кыйналгам, через то, что меня мени пронзили найза менен кабыргага сайган, копьем. колдорум. Я хотел Мен от сени тебя күнөөлөрдөн очистить, я тазалагым келген. очистил. Мен сени тазаладым. Эгерде менин күнөөлөрүм жуулбаса, анда айкаш-жыгачта Иса утулмак. Бирок өтө аянычтуусу, Очень многие христианские өтө лидеры көп сегодня, машаякчылар, айрыкча лидерлер, они все время алар делают вид, что келген они не жыйынга грешны. адамдарды бардыгын күнөөкөр кылгандыгы. Сен күнөө кетирдиң да, сен калпайттың да, эмне үчүн сен өзүңдү күнөөкөрмүн деп эсептебейсиң? Ошон үчүн жыйынга келгендеги ар бир адам өзүн күнөөкөр эсептейт. Да, они Алар думают, что өзлөрүнүн кылган күнөөсүн гана но они ишенишет, видят крест. айкаш-жыгачтыкка ишенбейт. Ошон үчүн жыйынга караңгы нерсе келет. Точно Петр отрекся Пётр от Иисуса. Исадан баш тарткан. Неважно, какое грех. Маанисиз кандай күнөө кетиргенибиз, бирок айкаш-жыгачта бардык күнөөлөр кечирилген. Эми биз күнөөкөр эмеспиз, биз ыйыкпыз. Ыйык китеп ушундай айтат бизге. Иисус стал приношением Иса күнөөгө алып келүүчү курмандык козу болгон. Ал тирилген үчүнчү күнү бизди акташ үчүн. Амин. Амин. Причина, по которой мы называем Өзүбүздү себеби күнөөкөр дегенибиз, мы говорим,
Анткени биз күнөө кетирдик. Знаете, очень подходящая история именно про 38 жыл урган адам мисал. Он Ал 38 жылдан бери урган. Ал эч качан баскан эмес. Ал басалчу эмес. Ал баса албайт ал. Бирок Иса айткан, төшөгүңдү ал жана бас деген. Жок, мен баса албаймын. Ал оюу ал. Ордуңдан тур, төшөгүңдү ал жана бас деген. Бул Исанын сөзү. Эмнени тандайсыңар силер? что Менин ойлорум туурабы? Же Исанын айткан сөзүбү? Ооба, мен күнөө кылгам, ошон үчүн мен күнөөкөрмүн. Эгерде Иса мени адилетсиң деп атса, анда мен адилетмин. Омин. Ооба, ушул ишеним Исага болгон. Мен адамдардан сурайм, өзүң күнөөкөр деп эсептеген. Эмне силердин күнөөлөрүңөрдү Иса тазалаган жок беле? вы говорите, что Силер айтып атпайсыңарбы? Иса айкаш жыгачта керилген деп, кадалган деп. Ок, мен Исанын каны менен сатылып алынгам деп. Анда эмнеге ырдайсыңар бул ырды? Кубанычтуу күн, Иса мени куткарган күн. Мына ал абдан жакшы которуп атат бул жигит. Дагы ырдабайлы экөөбүз. Кубанычтуу күн, Кудай куткарган күн. Абдан жакшы аткарып атат бул жигит. Бул андын уулу, бул абдан жакшы өзүнүн баласын тарбиялаган. Китеп эмне деп айтып атат? Иса Машаяктын каны биздин күнөөлөрүбүздөн тазалаган деп, а биз өзүбүздү күнөөкөр деп. Меники туурабы же ыйык китепте жазылган нерсе туурабы? Мен ыйык китепти окуп, ооба, мен күнөөкөрмүн, урдаган, жаман иштерди кылган, бирок Иса айтып атат, сен адилетсиң деп. почему? Эмне үчүн? Ал эмне билбейби мен урдаганымды? Ал эмне билбейби мен калп айтканымды? Ал бардыгын билет. Да, ты Ооба, сен урдагансың. Сенин күнөөлөрүң тазаланган. Эгерде биз 1-Корунтук 6-бөлүм 11-ырсапты окуйлу. 10дон баштап. 1-Корунтуктар 6-бөлүм 10-ырсаптан уурулар жана дүйнөкөрлөр да, аракечтер да, ушакчылар, талаптоочулар да Кудайдын патшалыгын ырасташпайт. А 11-де айрымдарыңар ушундай адамдар элеңер. Бирок Теңирибиз Иса Машаяктын Иса Машаяктын ысмынын урматына Кудайыбыздын руху аркылуу жуулдуңар, ыйыкталдыңар жана акталдыңар деп. Урматына Кудайыбыздын Иса Машаяктын ысмынын урматына Кудайыбыздын руху аркылуу жуулдуңар, ыйыкталдыңар жана акталдыңар деп турат. Биз күнөө кетирдик, бирок сенин күнөөлөрүң жуулган, ыйыкталган жана акталгансың. Сен ыйыксың. Сен акталгансың. Бирок Теңирибиз Иса Машаяктын ысмынын урматына, бирок Кудайыбыздын руху аркылуу жуулдуңар, ыйыкталдыңар жана акталдыңар. Мен суу, анткени мен жылуу кийинип алдым. Мына ушундай мааниси да. Биз күнөө кетирдик. Бирок биз жуулдук, ыйыкталдык жана акталдык.
Биз еврейлерде жазылган. Здесь написано, как мы Биз оправдались кандай и осветились. ыйыкталгандыгыбыз жөнүндө жазылып турат. 10 бөлүм мыйзам келечектеги жакшылыктардын бейнеси эмес, көлөкөсү гана. Мыйзам келечектеги жакшылыктардын бейнеси эмес, көлөкөсү гана. Бул жерде эмне деп жазылып турат? Написано, что это Бул тень будущего келечектеги жакшылыктардын бейнеси эмес, көлөкөсү гана деп турат. Закон был создан для того, чтобы Мыйзам определить, когда придет Иисус, что Иса он будет келгенде делать. эмне кылат? Да, например, Мисал, есть день мындай 6-күн. суббота, это 6-күн какая бул заповедь? канчанчы парыз? Бул 4-чү парыз. Помни и свято соблюдай субботу. Эсте жана ыйык сакта 6-күндү деп турат. Все остальные 6 6 дней күн ты иште. делай работу. Бирок Но 7-чү седьмой күнү, день субботний, 6-чү ничего не күнү делай. эч нерсе кылба. Так, Кулуң, раб, рабыня, эшегиң, даже если это иностранец, эгерде ничего не чет делай. өлкөлүк адам болсо дагы, Это бул закон 6-чү субботний. күндүн мыйзамы. Будьте внимательны. Сер базар күнү эмес, 6-чү күн. Бул Это пятница. 6-чү күн. Ой, простите, это суббота. На то Ошол время, убакта когда в пятницу садится 5-чү солнце, күнү значит, новый день күн начинается. отурганда 6-чү күн башталат. Когда солнце сядет в 5-чү күнү пятницу, кечке маал күн отурганда это начинается день 6-чү күн субботний. башталат. До каких пор день субботний? До того, как в субботу вечно Качан сядет солнце. 5-чү күнү күн отурганда 6-чү күн Очень много башталат. интересных историй здесь. Эгерде мисал Давайте калалы, посмотрим. Есть раб. кул бар. Да, он Кул несет тяжелый оор груз. жүктү көтөрүп келатат. Ой, оор, Ой, тяжелый. абдан оор. Ой, так тяжело. Кул онтоп. И тогда наступил Анан вечер ошол пятницы. 5-чү күндүн И тогда уже күн солнце отурганда, село. Он күн всё, отурду деп село. 5-чү күнү мына аягына чейин отурду. Когда Анан он сел до ошондо конца, бардык нерсени всё, таштап, я эркинмин деп понимаете? 5-чү күнү кечке маал күн отурганда 6-чү күндүн башталганы. Кандай гана кул болбосун, кандай гана адам болбосун, ал бардык жүктү таштап, ой, 6-чы күн бул, 6-чы күн. Если вы Анан оставите свой жүктү груз таштагандан кийин до захода күн солнца в киргенге пятницу, когда вас эгерде попустят, күн кире вы электе идете, жүктү идите, таштасаңар, избавиться от анда своего груза. кулду уруп да ташташы мүмкүн. То есть это Мыйзамда написано, жазылган. седьмой день, день субботы, ничего 6-чы не күнү делай. эч нерсе кылбагың деп жазылган. Түшүнөсүңөрбү мени? Ошону түшүн, 5-чү күнү кечке маал күн отурганда, ал 6-чы күн башталат. 6-чы күнү бардык жүктөрдү ташташ керек. Знаете, что это Билесиңерби делает ошол этот күнү день? эмне кылышат? А, Сер чарчадыңар, мага келгиле. да, я Мен освобожу сердин вас от вашего бардык груза. жүктөрүңөрдөн бошотом. Суббота Бизди освобождает нас 6-чы от күн нашего груза. ушул бардык түйшүктөрдөн Что говорит бошотот. суббота? Чалып чарчагандар. Я Мен дам сага тебе тынчтык покой. берем. Правильно? От Ар любого кандай груза можно освободиться в жүктөрдөн субботу. ушу эс алса болот. Читай Ыйык китеп Библию. окуубу?
Силер билесиңерби бул ким айтып атат? Муну Ийса айтып атат. Келгиле, чалып чарчагандар, түйшүк тарткандар, мен силерге тынчтык берем деп атат. Ийса айтып атат. 6-чы күн жазылып турат. Мыйзам бул келечектеги жакшылыктардын бейнеси эмес, көлөкөсү гана деп. Бул Ийсанын көлөкөсү. Эгерде биз 6-чы күнү бардык жүктөрдөн эркинбиз. Бизге эс алуу үчүн бардык нерседен, күнөөдөн, жүктөн эс алып. Ийса эмне деп айтып атат? Келгиле мага, чалып чарчагандар, түйшүк тарткандар, мен силерге тынчтык берем деп атат Ийса. Тынчтык бериш үчүн Ийса ал бардык күнөөлөрүбүздү ага жүктөлгөн. Ал бизди бошоткон Ийса. Качан биз Ийса менен жолукканда, биз күнөөкөр эмеспиз. Эмне себептен? Анткени ал айкаш жыгачта биз үчүн өлгөн жана биздин бардык күнөөлөрдөн тазалаган. Эгерде Ийса ошо нерсени кылбаса, анда 10-чу бөлүм Еврейлерде мыйзам келечектеги жакшылыктардын бейнеси эмес, көлөкөсү гана деп атат. Бул мыйзам бул бардыгыбы? Пасах күнү курмандык кылып козуну алып келгиле дейт. Качан эшиктериңердин кашектерин ошол кан менен майласаңар, сыйпасаңар, анда бардык өлүм силерден кыя өтүп кетет деп атат. Ошол курмандык козу бул Ийса. Мына бул Кудайдын курмандык козусу, бул дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат деп атат. 10-чу бөлүм Еврейлерде эски келишимде ал курмандык козу алып келүү бул деген Ийсаны чагылдырып турат. Биз ушул аркылуу биз бардык нерсеге тынчтыкка толуп, эң маанилүүсү биз билишибиз керек. Ийса өлөбү же өлдүбү ал? Ал өлбөдүбү? Мурдагы адамдар, алар Ийса келет деп, алар куткаруу алышкан эмес. Бирок биз бардык күнөөлөрүбүздү алып кеткен, алып кечирген бизди. Еврейлерде жазылган 10-чу бөлүм 8-чи ырсапты карайлы. Машаяк адегенде курмандыктарды, тартууларды, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды жана күнөө үчүн чалынуучу курмандыктарды сен каалаган жоксуң. Курмандыктарды сен каалаган жоксуң, аларга ыраазы болгон жоксуң деди. Булар болсо мыйзам боюнча алынын келинүүчү курмандыктар эле. Ал түбөлүккө кечире алган эмес. Качан биз күнөө кылганда кайрадан ошо курмандыкты алып келиш керек болчу. Бирок Теңир ал айтат, каалаган жок деп атасың, каалаган жоксуң. Кайра алып келиш керек болчу күнөө үчүн.
каалаган жоксуң деп атат. Написано, ты не восхотел и не поклонился. Жазылып турат, сен каалаган жоксуң, аларга ыраазы болгон жоксуң деди. Посмотрим. А 7-де эмне деп жазылып турат? Ошо еврейлердин 10-бөлүм 7-ырсагында эле. Ошондо мен мындай дедим. Мына түрмөк китепте мен жөнүндө жазылгандай, мен сенин эркиңди аткаруу үчүн бара жатам, Кудайым дейт. Волю твою, Боже. Из-за того, что жертвы такие, как овцы или тельцы, Кой, они не могут навеки эчкилер, повториться снова и алар снова. деген Они не могут толугу совершенно менен без прощения бизди грехов. күнөөлөрдөн жуа албайт. Поэтому написано, как в начале книги написано, значит, Башында жазылгандай, говорится о эски келишим Исага чейин. Исайя Ишая пайгамбар болсо, ал 700 жыл мурун Исага чейин он очень подробно написал о том, как Исанын өлүшүн, кандай жол менен өлүшүн ал кылдаттык менен жазылган Ишаяда. тогда, если написано здесь, то что как в начале книги написано, то есть до того, как он пришел, это значит, он придет не просто умереть, а и простить Ал жөн наши эле грехи. келбестен, ал биздин бардык күнөөлөрүбүздөн тазалайт деп турат. Кудайдын эрки, ал Иса биздин күнөөлөрүбүз үчүн айкашчыгачта өлгөн. Не для того, чтобы он умер и Анан ничего простить биздин наши грехи. күнөөлөрүбүздү тазалай албагандык эмес. Кудайдын эрки өлүп биздин күнөөлөрдөн бизди бошотуш үчүн. По сей воле и пришел Иисус на землю и принес свое Анан тело ал за наши грехи. мен сенин эркиңди аткаруу үчүн бара жатам, Кудайым дейт. И Библия говорит, то, что Биздин все бардык наши грехи прощены. күнөөлөрүбүз жуулган дейт. Кечирилген дейт. 8-ырсапта. Сказав прежде, что ни жертвы, ни Курмандыктарды, тартууларды, бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарды жана күнөө чалынуучу курмандыкты сен каалаган жоксуң, аларга ыраазы болгон жоксуң дейт. Анан 9-да андан кийин мындай деп кошумчалады. Мына, мен сенин эркиңди аткаруу үчүн бара жатам, Кудайым. Экинчисин күчүнө киргизүү үчүн биринчисин алып таштайт дейт. Биринчиси ал эмне болгон? Ал курмандык козу алып келүү. Экинчиси Иса биз үчүн өлөт. Келгиле 10-чуну карайлы. Биз Кудайдын ушул эрки боюнча Иса Машаяктын бир ирет курмандыкка алып келген денеси аркылуу ыйыкталдык. по сей-то воле Мен сенин эркиңди аткаруу үчүн бара жатам. Экинчисин күчүнө киргизүү үчүн биринчисин алып таштайт. Биз Кудайдын ушул эрки боюнча Иса Машаяктын бир ирет курмандык алып келген денеси аркылуу ыйыкталдык. Наши Биздин мысли, ойлорубуз, то, что мы согрешили, поэтому мы биз грешны. күнөө кетирдик, ошон үчүн күнөөкөрбүз. Бирок Кудайдын сөзү Говорит нам о том, что по сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Кудайдын сөзүндө Иса Машаяктын бир ирет курмандык алып келген денеси аркылуу Я ыйыкталдык тоже деп. говорил, что я Мен да грешник. айткам, мен күнөөкөрмүн деп. Я Мен согрешил күнөө как кетирген грешник. үчүн мен күнөөкөрмүн деп айткам. Бирок ыйык китеп айтып атат. То, что я Мен акталгам деп атат. Мен ыйыкталгам деп атат. Она говорит, Менде что күнөө нет жок греха. деп айтып атат ыйык китеп. Кудай айтып атат. Иса Машаяктын каны аркылуу мен асманда да жуулгам деп. Бирок Иса Машаякка ишенүүчүлөр, машаякчылар Кореяда Иса өлсө дагы айкашчыгачта биз күнөөкөрбүз деп айтышат. Силер ыйык сөзгө ишенесиңерби же машаякчы лидерлерге ишенесиңерби? Биз ыйык китепке кайрылып келишибиз керек. Ыйык китепте жазылып турат, күнөөлөрүңөр тазаланган деп.
Иса Машаяктын каны аркылуу биз акталганбыз деп жазылып турат. Ыйык китепте биз Иса Машаяктын бир ирет курмандык алып келген денеси аркылуу ыйыкталдык деп турат. Эгерде Иса айтып атса акталдыңар десе, анда биз акталдык. Эгерде силер жуулгансыңар деп атса күнөөдөн, биз анда күнөөбүз жуулду. Эгерде Кудай бизди ыйык деп атса, анда биз ыйыкпыз. Келгиле биз өзүбүздүн оюбузга эмес, Кудайдын сөзүнө ишенели. 19 жашка чейин мен күнөөкөрмүн деп өзүмдү айтчумун. Анткени себеби мен өтө көп күнөө кылгам. Мен өтө көп калп айтып жана уурдагам мен. Мен тозокко бара турган адам болгом. Бирок 19 жашымда мен ыйык китепти окуп атып, мен өтө таң калыштуу далилдерге, анткени мен күнөө кетиргем. Ооба, Кудай билген мен күнөө кетиреримди. Ал билген мен жаман адам экенимди. Бирок таң калыштуусу, ал айтып атат, сен акталгансың деп. Сен ыйыксың деп айтып атат. Сөзгө ишениш үчүн Исанын айткан сөзүнө менин бардык ойлорумду жүрөктөн ыргыттым. Аминь. Бүгүнкү күнгө чейин көптөгөн жыйындар эмне деп айтышат? Иса айкаш жыгачта өлсө дагы биз күнөөкөрбүз. Иса айкаш жыгачта ага салынган нерсени жеңилип берилген деп. Биз Кудайдын ушул эрки боюнча Иса Машаяктын бир ирет курмандык алып келген денеси аркылуу ыйыкталдык. Ар бир ыйык кызмат кылуучу ошол эле курмандыктарды кайра-кайра алып келип, күн сайын кызматта турат. Бирок ал курмандыктар күнөөлөрдү жок кыла албайт. Бирок ал курмандыктар күнөөлөрдү жок кыла албайт. 12-де ал эми Машаяк күнөөлөр үчүн бир гана курмандык алып келип, түбөлүккө Кудайдын оң жагына отурду. Аминь. Ал түбөлүккө Кудайдын оң жагына отурду. 13-тө ал бардык душмандарынын өзүнүн бут алдына жыгылышын күтүп жатат. Ким Исанын каршылашы? Биздин бардык күнөөлөрүбүз. Айтышат, биз күнөөкөрбүз деп. Айкаш жыгачта биз Исанын каршылашы болуп айтып атабыз ушу сөздөрдү. Иса айтып атат, ал бардык душмандарынын өзүнүн бут алдына жыгылышын гана күтүп жатат деп. Биз 14-чү ырсакты окуйлу. Ал бардык биздин жүрөктөгү ойлордун бардыгын талкалай турган сөз. Анткени ал ыйыкталып жаткандарды бир ирет курмандык алып келүү аркылуу түбөлүккө жеткилең кылды. Биз өзүбүздү караганда жеткилең деп бир кандайдыр бир жетишпеген нерсебизди көрөбүз, күнөөлөрүбүздү көрөбүз. Бирок сөздө, ыйык китепте жазылып турат. Ал ыйыкталып жаткандарды бир ирет курмандык алып келүү аркылуу түбөлүккө жеткилең кылды деп жазылып турат. Мен ишенчүмүн, мен күнөөкөр экенимин. Уртаганымды көрүп, калп айтканымды көрүп, мен өз оюмду таштап, мен Исанын сөзүнө ишенип, мен адилетмин. Мен түбөлүккө адилетмин. Ал мени түбөлүккө жеткилең кылды. 15-ырсак.
Ыйык рухта бизге бул жөнүндө күбөлөндүрөт. Анткени ыйык жазууда мындай деп айтылган: ошол күндөрдөн кийин алар менен түзө турган келишимим бул, дейт Теңир. Мыйзамдарымды алардын жүрөктөрүнө салам, акылдарына жазам. Мой закон, Менин мыйзамым то сердце, которое Иисус имеет, мой жаңы закон. мыйзам. Его душу Он Анын вложит в меня. жан дүйнөсүн мага салам деп атат. И он сказал, что Ал он айткан будет мени адилетсиң деп. 17. 17 стих. Ошондон кийин алардын күнөөлөрү менен мыйзамсыздыктарын эстебейм дейт. И беззаконие их не Ошондон кийин алардын күнөөлөрү менен мыйзамсыздыктарын эстебейм. 18. Ал эми күнөөлөр кечирилгенден кийин күнөө үчүн курмандык алып келүүнүн кереги жок не дейт. нужно приношение за них. Студентки Сүйөнгө мен айттым. сказал, Сүйөн, «Сүйөн, у тебя сенин спинного мозга». умурткаңдагы жүлүндө Но если Иисус сезгенүү живет в бар. тебе, это не Эгерде Иса сенде болсо, бул эч нерсеге турбаган нерсе. важно удовлетворять Оюңа свои ишенбестен Исага ишен. Эгерде сен Иса менен жүрөгүң менен бириксең, Иса сенин жүрөгүңө кирип, бул эч кандай оору сага эч бир кыйынчылыкка турбай калат. Мен ага айттым. Анан колумду анын башына коюп туруп анан сыйындым. Сүйөн, Сүйөн. сен эми бас. И ты Анан же сен Кудайдын батасын жашоосунда жаша. Потом я Анан отвел мен ее домой и сел на машину и анан поехал в Сеулга бардым. Прошло 3 ай месяц, өттү. и мне Анан мага кат келди. на Анан желтом сары листе кагазга жазыптыр. Анан көрдүңөрбү, ушундай бир кыздын бир ушундай сонун колу менен жазыптыр. Оксупак, саламатсызбы? Мен Гумидеги Чисионмун. Сиз мени эстедиңизби? Мен написать вам для того, чтобы вы ушунчалык ыраазычылыгымды сизге билдиргим келет. Так, пастор, когда вы Качан едете сиз домой, Ульсандан вы биздин четко жыйынга келип, сиз мени менен баарлашкандан кийин, сыйынгандан кийин, мен сиздин сөзүңүздү унута албайм. Мен баса турганын айткан. Хотя в больнице мне сказали, Больницада что мага айткан, сен баспайсың деп. Пастор, вы дали мне сиз первую мага книгу жүрөгүңүздөгү вашего болгон сердца. ишенимди гана бергенсиз. Но Мен сейчас я могу азыр даже эч нерсеге поддержать кармабастан идею, баса алам. что Жана это мен пастор. сизге ушундай кат жазганга туура көрдүм. Да, я Мен хотела эч нерсе кылган жокмун. надеть Бирок на мен это басайын деп адрес. баса алчу эмесмин. Пастор, мен сиздин сөзүңүздү гана кабыл алып, жана сиздин сыйынуңузду кабыл алдым. И пока я выздоровела от Анан мен воспаления жакшы спинного мозга, болуп, смогла пойти в наш биздин также үй очень бүлөбүздө важное дагы служение. өтө көп өзгөрүүлөр болду. Я смогла делиться душой с Мен башкалар менен дагы бөлүшкөнгө, Кудайдын жүрөгү жөнүндө. Мен азыр дары алып атам. Анан Я мен смогла ожить из того места, где я могла өлүп бараткан жериммен мен кайрадан жашап баштадым. Мен Я чувствую, когда я хочу качан пойти в туалет, ушул туалетке барганда менде бир күч пайда болгон жазганга, анан менин тизелеримде мындай күч бар, менин тизелеримде басканга. пастор, мне кажется, я всё Сиз время дагы хочу, что ушул я нерсени смогла мен уйти. басканымды укканда сиз кубанасыз деп ишенем. 1 айдан кийин ал биздин офиске келди. Она приехала Ал вместе со атасы своей менен, матерью. анан апасы менен келди. Мен Очень абдан рада. кубандым. Анан мен аны колун кармап, И мы анан прошли биз один бир круг круг бастык по ушул офису. офистин ичинен. Прошло Убакыт время, и өткөндөн она кийин просит меня выскочить анан и мени выйти күйөөгө замуж. бериңиз деп суранып атат. Да, знаете, ей уже Ага, пора замуж. турмушка чыгыш керек. Она
Анан ал ушундай ден соолугу да чың. И вы можете Анан видеть, как она бүт есть разные өлкөлөргө способности барып, в ал своей өзүнүн жизни. айыгуусу жөнүндө күбөлөндүрүп, Кудайдын даңкын чыгарып жүрөт. Вот если действительно 19 те жашында девушки бул почти өлүп умирают. аткан бул кыз. Ну, Эч ничего нерсе не кылган жок бул кыз. Айыгып алыш үчүн. Она Ал только жөн эле лишь кабыл алды свое Кудайдын сердце. сөзүн жүрөгүнө. В Ыйык Библии есть китепте разные. Ваши мысли, силердин ваши разные понятия, они отличаются от того, что Иса говорит Иисус. айткан сөздөн айырмаланып турат силердин ойлоруңар. Но Бирок Иисус Иса говорит, что силердин свое сердце отпустили бардык только Ему. нерсени таштап, Исаны гана Выносим все наши мысли. жүрөгүңөрдө жашагысы келет. Только будем Анан верить бир гана в Иисуса. Исага ишенип жашайлы. Верьте, пожалуйста, в Иса Иисуса. силердин бардык күнөөлөрүңөрдү кечирилгенин кабыл алгыла. Ал бардыгын аткарган. Иса силерди актаган, бизди ыйыктаган ал. Мен дагы ошондоймун. 19 жашымда менде өтө көп күнөө болгондуктан мен өзүмдү күнөөкөр деп эсептегем. Эгерде Иса мени актаса, мен акталдым. Мен ушул нерсеге ишенем. Иса ошондон баштап менин жүрөгүмдө жашайт. Ал мени багыттап. Я видел, как Канча деген адамдар жаңы жашоо алып, эгерде Иса силердин жүрөгүңөрдө жашаса, анда силер өзүңөрдүн жүрөгүңөр менен жашабай, Иса силер аркылуу жашайт. Эмне гана болбосун, Иса бардыгын чечет. Силер ушунчалык жаркыраган жашоо менен жашай аласыңар. Ыйык китепте силер адилетсиңер деп атат. Бирок мен Иса менен башында күрөшкөм. Жок, мен күнөөкөрмүн деп. Мен күнөө кетирдим деп. Мен өтө көп ырдагам. Мен Иса, мен күнөөкөрмүн деп. Бирок Иса күлүп туруп, мен бардыгын билем. Мен бардык күнөөлөрүңдү айкаш-жыгач калып кеткем. Мен айкаш-жыгачта бардыгын чечкем. Анан мен ошондон баштап Кудайга толугу менен кабыл алып анын сөзүн, мен акталгандыгымы, качан мен Иса менен бириккенде, Иса мен эч кимди айыктыра алган эмесмин. Бирок Иса мен Гуми деген жыйынга баргам. Анан мен билгем. Анан Сион анын үй бүлөсүнүн каалоосу болгон. Оксупак биздин жыйынга келип, алар деген ушул Гумиден Сеулга келе алмак эмес. Себеби алар деген жолдон ушунчалык баягы бешептей албагандыктан, ошо кыйналгандыктан жолдон. Анан алар мындай алыс жолго жүрө алган эмес. Анан алар сыйынышыптыр. Оксупак пастор бизге келсин деп, биздин жыйынга келип, мен аякка Гумиге барам деп эч бир ойлогон да эмесмин. Мен башка жерде болом деп ойлогом. Анан мен ал жерден өтүп кеткем. Анан кийинкиси ал Гуми болгон. Мен аякта Сионго жолуккам. Анан ал Кудайдын баалуу кызы болуп калды. Анан марафондо IVF'те ал 300-чү место орунду ээлеген. Көрүп атасыңарбы Сионду? Ал деген эгин тиштеп алып оң жагында. Бул Сион. Эгин тиштеп алган ушул Сион. Ал 800дөй ушундай катышкандан ал 300-чү болуп чуркап келген. Кудайдын күчү, Исанын күчү бардыгын жеңген. Кудай теңир аны менен болгон.
силерге суроо бергим келет. Силер бар ойду таштап, И готовы ли силер даярсыңарбы? быть вам или нет? Силерге Что бул происходит? Иса айткан силерди ыйыксыңар деп. Ну, потому что мы не могли очиститься кровью агнца. Исанын Поэтому Иисус каны пришел менен и тазаланганбыз. очистил нас на кресте. Айкашчыгачта Мы просто не биз верили буга в ишенген это слово эмеспиз. Иисуса. Вместо Эгерде этого Кудайдын сөзү силердин жүрөгүңөрдө жашаса, анда Иса вас в жизни. силердин жашооңордо көп кереметтерди кылат. Я Мен верю, ишенем, что благословенная, бул прекрасная эң жизнь бактылуу будет жашоо с вами. келгиле сыйынабыз. Святой Ыйыгата рахмат сага. Биз ушунчалык күнөөкөр, кир ыплас адамдар элек. А сөзүң боюнча бизди адилетсиң деп атасың, ыйыксың деп атасың. Биз ушу сенин сөзүңө ишенебиз. Анткени бул сөз Кудай Теңирдин сөзү. Биз ыйык болуп калдык. Сен биздин жашообузда дагы иштейсиң. Кудай Теңир биздин кожоюнубуз болгону. Ким ушу сөздү угуп атса, сен аларга ушундай бир батталуу жашоону жашаганды каалабызсың. Уулуң Иса Машаягынын атынан. Амин.